Мен өзүм өрнөк үлгү көргөн устаттардын биринин дубасын угуп калганмын да. О жаратканым, сенин мээримиң, кечиримиң, ырайымың канчалык чексиз болсо дейт, менин кемчилдигим, менин күнөөм ошондой чексиз дейт. Биз пендебиз, өзүбүз билген кемчиликтерибиз канча, билбеген кемчиликтерибиз канча. Ошон үчүн эгерде бир ката кетирсек, бул бизбиз да. Эгерде бир жакшы жактарыбыз болсо, ошол дин. Анткени диндин кемчилдиги жок, адам болсо бул пенде. Пенде ылайдан жаралган, кайра кетишүү адамбыз. Бир күндө билесиз да, бир кезектерде азыр биз тебелеп аткан чөптөр биздин үстүбүздө өсүп турган болот да. Ошон үчүн эгер бирөө бир жакшы пикирде болсо сен жөнүндө, биринчи ойлонушуң керек, эне жаратканым ушул жакшы пикир үчүн азаптай көрбө деп. Экинчи, ушул киши ойлогондон жакшы адам болсом экен, ойлогондой же андан да жакшы адам болсом экен, анан бул кишилер билбеген кемчиликтеримди кечирип койчу, жакшы жактары менен алмаштырып койчу деп тилеш керек экен да. Билесиз да, жараткан биздин кемчиликтерибизди жашырганды жакшы көрөт. Эгерде адамдар аралашып жашайбыз, коомдо жашайбыз, баардыгыбыздын кемчиликтерибиз бири бирибизге көрүнүп турганда адамдар бири менен бири сүйлөшпөй калмак да. Ошон үчүн жакшылыкка чакырган, жамандыктан кайтарган, сени жакшы иш кыл деген, кечиримдүү бол деген, айкөлүү бол деген, сооп амалдар жаса деген, албетте дин тарбиясы. Азыр интернетте канчалаган ушак сөздөр бар да. Эмне үчүн биз мусулман болуп туруп, мусулмандык сыпатка ээ боло албай жатабыз? Мунун себеби эмнеде? Билесизби, адамдын сөзү бар, анан адамдын өзү бар да. Ар бир нерсенин сүрөтү бар, ар бир нерсенин жөн гана аталыш сөзү бар, ар бир нерсенин акыйкаты бар. Мисалы, азыр аябай суу сап турасыз да. Күн ысык болуп атпайбы? Анан мен сизге кымыз десем, жөн эле сөз бул. Анан бул жөн эле сөз да десеңиз, кымыздын сүрөтүн алып келип бердим. Эми сүрөтүн көрүп атасыз, бирок андан пайда жок. Анткени бул болгону сүрөт, анан сөз. Анан качан кымыздын өзүн алып келип берсем, мейли ал ат башыдан болобу, жумгалдан болобу, кара кулжадан болобу, алайдан болобу, ошондо акыйкаты келди деп коет да. Ошон үчүн тилде сөөгү жок деп коет кыргыздар. Сөз акысыз деп коет. Баягы сөзүм бар деп сүйлөй бергенден Кудай сактасын. Бир акылман болгон экен да, таптакыр сүйлөчү эмес экен. Анткени оозумдан чыккан сөзүмдү же оң жактагы периште жазат, же сол жактагы периште жазат. Оң жактагысы жазса го мейли, акыретте өзүмө пайдасы тиет. Кокус бул жактагысы жазып койгудай сөз сүйлөп койгондо унчуккан эмес экен да. Ошон үчүн сөз менен амалды дал келтиргенге аябай аракет кылыш керек. Көбүрөөк адамдар сөздү болгон угат, бирок үлгүнү ээрчийт. Ошон үчүн билесиз да, пайгамбарлар баскан турганы, кылган эткендер менен өрнөк болгон, адамдар алар сүйлөбөсө деле ээрчип кеткендей деңгээл болгон да. Эми билесизби, айтып атпайсызбы, мусулманбыз деп көкүрөк кагып атабыз. Мусулман бул көкүрөк кага турган нерсе эмес. Мусулман деген бул кичпейилдик, айкөлдүк. Анан билесиз да, динде зордук жок деген сөз бар. Айтыш, деш, аракет кылыш, жакшылыкка чакырыш сенден, калганы жараткандан. Жол биздики, жеңиш, омат, дөөлөт, хидаят деп коебуз, бул жараткандан. Ошон үчүн бул иш ушундай нерсе да, менет менен келе турган нерсе. Мисалы, жерге деле менет кылсаң, ал жактан дыйканчылык кыласың, түшүм аласың. Менет кылбасаң, тикене өсөт, же болбосо ото чөп өсөт, же жылан чыгат, чаян чыгат. Ошон үчүн жүрөктөргө менет кылыш керек. Биринчи, албетте бөтөндүкүн эмес, өзүнкүнү. Анткени биз кемчиликтүү пендебиз, кечегиден бүгүн жакшы болушубуз керек. Бул тынбай. Айтмактын сөзү бар го, адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу депчи. Ошон үчүн өзүңдүн жүрөгүңө менет кыл, анан ошол аркылуу башка жакындарың, бала бакыраңың, тууган тушканыңдын, элиңдин, журтуңдун, кошуна колоңдун жүрөктөргө менет кылыш керек. Анткени юрист кылып чыгара турган университеттер бизде толтура, инженер кылып чыгара турган, мейли ал бизнесмен кылып, экономист кылып чыгара турган, бирок ыймандуу кылып чыгара турган анда университетте жок да. Ошон үчүн айтат го, окуш үчүн башка жака барсаң болот, бирок оңолуш үчүн эч жака барыштын кереги жок, өзүң менет кыл деген. Агай, биз азыр көздүн сокурунан көөдөнүн сокуру жаман экен да, агай. Көзүң көрүп туруп, бирок көөдөнүн ак менен караны, адал менен арамды айырмалап билбесе, көзүн көргөнү бейпайда экен. Ушул көөдөндүн, көкүрөктүн караңгылыгынан кантип адам баласы арылат? Канткени көкүрөктү караңгылыктан тазалайбыз? Эми биз көрүп аткан нерселердин баардыгы болгону сүрөттө. Дарактын сүрөтүн көрөбүз, жаратылыштын сүрөтүн көрөбүз, суунун сүрөтүн көрөбүз. Бирок акыйкатты көрүш үчүн көөдөн сокур болбош керек да. Акыйкат ошол эмне арам, эмне адал, эмне туура эмес. Канткен адашасың, канткен адашпайсың, ошонун баардыгы акыйкатты билгенде чечиле турган нерсе да. Анан адамдагы текебердик деген эмне? Же өзүңдү бирөөдөн жогору койгондо текебер болосуң, же бирөөнү өзүңдөн төмөн койгондо текебер болосуң. Же акыйкатты кабыл албай койсоң да, мисалы, мен сага айтып атсам, же сен мага айтып атсаң, ушул мага айтабы, ушул менден жакшы билмек беле, ушул жөн эле койбойбу деген. Мен көп байкайм да, мына Facebook'та, социал тармактарда айтыша кеткенде, сен унчукпай отурчу, сен эмне кыйын болуп кеттиңби дегендейлер көп да. Ошон үчүн колдон келсе айтышпаш керек.
Ошон үчүн баягы ой чабытың кенен болсун, көкүрөгүң ачык болсун, көкүрөгүң акыйкатты көрсүн, ушуну тилек кылалы. Ошон үчүн баягы адамдын денеси өлгөн башка, бирок жүрөгү өлгөн башка да. Кээ бирлер денеси тирүү, баскан турганы мындай кадимки эле жашоо жашап атат, бирок жүрөк өлүк сыяктуу да, катып калган, уктап калган. Ошон үчүн жүрөктү ойготуш, рухту ойготуш, акыйкатты издеш, акыйкат табыш өтө маанилүү. Бул боюнча бир жазган элем. Эсимде болсо окуп берейин. Күнү келсе саргаят карчада. Күнү келсе саргаят карчада, ким издесе табат дешет акыры, акыйкат издегенден чарчаба деген ырым бар эле. Ошон үчүн издейли, табалы, издеген табат деген сөз бар. Рух кымбатпы же дене кымбатпы дегенде, рух кымбат деп бир интервьюңузда айттыңыз эле. Ушул рухту азыктандырууга 3 кеңеш бериңизчи. Эми көздү сакта. Көздү. Тилди сакта. Анан денеңдин башка мүчөлөрүн күнөөдөн сакта. Күнөөдөн сактаныштын өзү рухтун чоң азыгы. Экинчи, сенден бирөөгө пайда жетсин. Бирөөнүн кайгысын бөлүш. Ошондо бирөөнүн ордуна өзүң койгонду билесиң, бирөөнүн акыбалында өзүңдү сезгенди билесиң да. Анан албетте акыйкатты күн сайын үйрөн, жүрөгүңө сиңир. Айтат го, көбүрөөк зикир кыл, жаратканды эсте, өлүмдү көбүрөөк ойло. Анан кийин көбүрөөк жардамың тийсин, садагаң тийсин, зекетиңди бер депчи. Анткени сен топтой берсең бирөөгө бербей, жаратканды сага берерин топтой берет экен да. Ошондо ошол күнөө кылба, жакшы амалдарды жаса, анан кийин ушул илим менен кошо жаратканды эстеп, ар дайым тобо шүгүрүң менен жаша деген эле сөз. Сиз эмнеден көбүнчө рахат аласыз агай? Эмне кылганда? Чындап ибадаттан. Анткени биз эс алуу дегенде эле денени эс алышын ойлойбуз. Азыр көлгө бардың, көлгө түштүң, ал жерде денең эс алат. Бүт кесиптердин баардыгы денеге багышталган. Карасаң, маникюр, педикюр, сенин колуңду, бутуңду карайт. Анан массажист деп коет, анан виажист, бирдеме аттары эле көп. Бүт денеңе кызмат кылат да. Бирок мындай рухка кызмат кыла турган бир да кесип жок. Ошон үчүн качан рухуң эс алганда, ошондо эс аласың. Биз денебиз эс алганда, кээде мына бала баккара менен майрамдарда чыгабыз, парктарда жүрөбүз, жанагындай бир каруселдерге түшүп, кээде тоо жактарга чыгып келип, канча эс алдым деген менен кечинде чарчап келесиң да. Ошон үчүн рух эс алыш керек да. Рух качан эс алат? Чындап жаратканды эстегенден эс алат. Ибадат кылганда. Эки нерсе бар да, мисалы өзүңдүн эч качан күнөөңдү унутпа дейт, бирөөнүн сага кылган жакшылыгын унутпа дейт да. Тескерисинче бирөө кылган жамандыгыңды унутпа. Же болсо бирөөнүн сага кылган жамандыгын унут дейт, өзүңдүн бирөө кылган жамандыгын унутпа дейт. Ошондо тобо менен жашайсың, шүгүр менен жашайсың. Шүгүр кылсаң жараткан берген жакшылыгыңды көбөйтүп берет. Тобо кылсаң күнөөлөрүңдүн кечирилишине, бул айтат го, күнөөлөрүңдүн кечирилиши бул эң сонун, эң чоң майрам деп Азирет Алин айткан сөзү бар. Ийгилик бул сиз үчүн эмне? Ийгилик билесизби, мына мисалы быйыл Жусуп Абдырахмановдун, Касым Тыныстановдун, Хусейин Карасаевдин карасаңыз 120 жылдыгы. 20 жылдык. Бул ийгиликтүү инсандар деп айтат элем. Анткени көз өтүп кетти да. Адам көзү тирүү кезинде мен ийгиликке жеттим деп айтпай эле кое турган жакшы го дейм да. Анткени бир күн жакшысың, бир күн жамансың. Кудай бетин нары кылсын. Кудай бетин нары кылсын. Бай жакшы болуш аста-аста дейт, жаман болуш бир баста дейт. Ошон үчүн Чубак ажекенин дубасын дайыма кайталап жүрөлү да, шерменде кылба, шерменде кылба, шерменде кылба депчи. Ошон үчүн баягы ийгилик бирөө үчүн байлык топтош, бирок ал байлыкты жоготуп алыш деле бат эле. Бирөөгө бийлик, эми бийликке барлар кече бар эле, бүгүн эмне болуп атат көрүп атабыз. Дагы бирөөгө билбейм бир китеп жазыш, дагы бирөөгө бир чет өлкөгө окууга өтүш. Бирок ошонун акыбети кайыр кандай? Башка бирөөгө пайдасы тийип атабы, бейбечаларга, муктаждарга нуру тийип атабыз деген деле бир кеп да. Ошон үчүн мен үчүн ийгилик дайыма айтып келатам. Бир убакытта Кудай буйрса, ошондой күн келет. Рухуң денеңден бөлүнүп бараткан мезгилде жараткандан бир белги келсе, кулум, пендем, мен сенден ыраазымын, сен жашоонун акысын бердиң, ибадатыңды кылдың, мага баш ийдиң, сен ийгиликке жетиштиң, мен сени ушунчалык кубанып ыраазы болуп тосуп алам деген белги болсо, мына ошол ийгилик. Ошол сиз үчүн ийгилик.